Достор, кандайсыңар? Таргылмышыгым, сен да бүгүн уктаба, анткени кызыктуу жомок айтам. Достор, бүгүнкү жомогун билесиңерби? Чегиртке менен коyon жөнүндө. Абдан кызыктуу болуп атат, анткени мен чегирткени аябай жакшы көрөм. Чегирткени билесиңер да? Ал секирип, кээде алыс барыш керек болсо, кээ бир чегирткелер зымыраган боюнча учуп кетишет. Мына ушундай кызыктуу жомокту силерге айтып беремин. Менин сыйкырдуу китебим силерди күтүп калды. Орун алсаңар, жомокту баштайын. Мындан көп жыл илгери бир заманда бир чегиртке болгон экен. Ал жайдын ысык күнүндө бардык курт кумурскалардай чардап, чөптөн чөптү тандап, секирип ойноп жүргөн болот. Бир убакта чегирткенин өзөгү өрттөнүп, аябай суусады. Ал суу ичкени дарыянын боюна барды. Дарыяны билесиңер да, мелмилдеп бир жээги менен экинчи жээги алыс болуп, шарпылдап агып жаткан суу. Мына, эми чейин деп, эңкейер замат тең салмактуулугун жоготуп, баягы сууга кулап түштү. Кулаганда да эмне болсун, дарыя тымызын мелтирегени менен аябай катуу агат. Ал ошентип далай жерге чейин агып барды. Ары бери секирип, чыкканга аябай аракет жасады. Бирок такыр чыга албай койду. Айласы кеткенде бирөөлөрдү жардамга чакыра баштады. Бирок эч ким көзүнө учурабады. Ошол учурда дарыянын аркы жээгинен коyon өтүп бараткан экен. Ал кыйкырыкты укканда дарыяга чуркап жөнөдү. Кантип куткарыштын айласын таппай, көпкө чейин суу бойлоп, чегирткени ээрчип кете берди. Анан эле оюна бир нерсе кылт дей түштү. Дарактан бир бутагын сындырып, анан ошону сунса жардам болоорун ойлоп, тегерегин карап бир даракка көзү түштү. Анан дароо ал дарактан бир бутагын сындырып ала коюп, чегирткеге узатты. Чегиртке жанталашып бутакка жабышты. Аны коyon тартып, жээкке чыгарды. Өлүмдөн куткарганына аябай сүйүнгөн чегиртке коyonго ыраазычылыгын билдирип, кудуңдап секирип, талааны көздөй жөнөдү. Арадан ошентип бир топ күн өттү. Коyon ар дайым ошол өзүнө тааныш дарыянын жээгинен ары бери көп өтүп турчу. Адатынча күндөрдүн биринде коyon дагы ошол жерде бараткан эле, ошол учурда бир мергенчи аң улап жүргөн. Ал бул дарыянын жээгинде коyonдор көп боло тургандыгын билип, дайыма ушул жака көп келчү. Ал адегенде дарактын башында конуп турган канаттуулардын бирин атып алып, кудуңдап сүйүнүп келаткан. Анан дарыяны бойлоп, кыңылдап ырдап келе жаткан коyonду байкап калды. Ошол замат дароо дарактын артына жашынып, мергенчи мылтыгын так коyonго карай мээлеп калды. Мергенчи мылтык менен эми коyonду атаарда, аны чегиртке көрүп калды да, мергенчиге тоскоол болуу максатында секирип келип конду. Анткени чегиртке бир секиргенде бир топ жерге чейин секирип, керек болсо учуп да кетет эмеспи? Мына, ошондой мүмкүнчүлүгүн да бул ирет пайдаланды. Мергенчи колундагы чегирткени көрүп чочуп кетти да, аны түшүрүү үчүн колун силкий бергенде мылтык асманга атылып кетти. Мылтыктын тарс деген катуу үнү, анан коyon ал үндөн бир заматта чочуп алыс жака качып кетти. Ал аттап-буттап бир секиргенде чегирткеден да катуу секирип, заматта бадалдардын арасына кирип, жашынып, бөгүп жатып калды. Бөгүп деген сөздү билесиңерби, достор? Бүрүшүп, жерге ыктап, кыймылдабай жатып калганды бөгүп дейт. Мына, ошентип бөгүп жатып калды.
көрдүңөрбү? Чегиртке да катуу секирсе, коён да ошондой болуп секирип, көзгө илешпей кетти. Экөөнүн секириктери бири-бирине окшош экен да. Коён бир учурда эмне кылды эле? Дарыяга агып бараткан. Баягы чегирткени өлүмдөн сактап калган. Эгерде ошондо бир талдын бутагын алып, ага сунбаганда байкуш чегиртке бул дүйнө менен кош айтышмак. Ошондо чегиртке коёнго ыраазы болуп, кези келсе мен да коён сыяктуу башкаларга жакшылык кылууну ойлоп, жүрөгүнө бекем түйүп койгон. Бир четинен чегиртке коёнго карызмын деп ичинен ойлоп койгон болчу. Мына, кези келгенде чегиртке да коёнго жакшылык кылып, мергенчи атып салар да, аны өлүмдөн сактап калды. Ошентип чегиртке өз карызынан да, коёндун карызынан да кутулган экен. Ошондон улам элибизде жакшылык жерде калбайт. Жакшылык кылсаң, ал эртеби кечпи, баары бир күнү өзүңө кайтат деген сөз айтылып келет. Демек балдар, ар дайым бири-бириңерге жакшылык кылгыла. Керек болсо бири-бириңерге гана эмес, курт кумурскага, чымчык куштарга, мал жаныбарга, дегеле табиятка, жаратылышка ар дайым жакшылык кылалы. Бутактарды сындырбай, гүлдөрдү үспөй, аларга тескерисинче суу куюп, кам көргүлө. Макулбу достор? Анткени силер кылган жакшылык сөзсүз кайтып келет. Маселен, бир даракты отургузуп, суу куюп чоңойтсоңор, ал эгер жемишин берген дарак болсо силерге жемишин берет. Көлөкөсүн силерге тартуулайт. Айтор жакшылык гана чачырап турат. Мына ушундай сыйкырдуу китебимде сонун жомоктор бар, достор. Ой, менин көзүм киртие баштады окшойт. Достор, силердин көзүңөр да киртейип, уктайын деп калган турбайсыңарбы? Эми кой, ушундай жакшы жомоктон кийин анда укташ керек. Түнүңөр бейпил, уйкуңар тынч болсун, достор.